Адилет байкенин келинчеги үчүн бүгүн дагы сонун өзгөчө күн болду. Мурдагы видеодо чачын стрижка, покраска кылып, кашын перманент кылган болчубуз. Бирок ошол видеого аябай көп сообщение келген. Макияж деле кылып койсоңор болмок экен, жаңы кийим алып, толук түрдө өзгөртсөңөр болмок экен деп. Ошол комментарийди салондогу эжекелерибиз окуган окшойт. Бизди атайын салонго чакырып, бир күндү ушу Гүлмирежеге арнайбыз дешти. Бир эле салон менен чектелип калбастан, ушинтип ар бир магазиндер чакырып, сонун кийимдерди берип жатышты. Аллах ыраазычылыгы үчүн деп баардыгын беп-бекер беришти. Мына нижний белье саткан эжекебиз дагы бир набор берди. Бул магазиндеги эжеке ушундай двойка анан шым берди. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан салонго келип макияжды баштадык. Мына маникюру дагы ушундай сонун, нежный болуп чыккан болчу. Бул инициативаны ушу Заринеже чыгарды. Келгиле салонго сулуулап, баардыгын өзүбүз каржылайбыз, магазиндер менен баары менен сүйлөшүп койдум. Сонун кылып допосле кылып беребиз деди. Сизге дагы Заринеже өзгөчө ыраазычылык. Эртең менен 10-до барганбыз, кечки 5ке чейин жүрдүк. Мен болсо ушинтип процесстерди тартып жаттым. Тадам, караңыздарчы, Гүлмиреже таанылгыс болуп өзгөрдү десем жаңылышпайм. Бул образ өзүнө жакканы, негизи эле бүгүнкү күн жакканы, жүзүнөн эле жылмаюу кетпей билинип турат. Бүгүнкү күнгө салым кошкон ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо үйгө жөнөдүк. Үйгө келип, Адилет байкенин жана балдарынын реакциясын дагы бир жолу тарттым. Sanat çekildi bu. Sorumluluk. Evet, çok iyi. Beyaz zama, kırmızı böyle. Valla teyze, hadi çık hadi. Ne böyle? Tamam. Apa, ben Cina apa? Ben apa? Ben apa? Terus angkat terus. Sen apang bu?